Достар, барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү саудабызда биз сиздер менен основной трейдингдин правилаларын разбирать этебиз. И также достор, бүгүнкү видеодо биз сиздер менен балансыбыз 10 000 сомдон достор биз разгон кылабыз. 10 000 сомдон кандай торговля кылыш керек? Бул самый минимальный депозит для трейдинга да. И бүгүн биз ушул счетубузду кантип негизинде торговля кылыш керек да. Если силер ушу минимальный 10 000 сом менен баштап атсаңыздар, бүгүн мен силерге 3 основной правилаларды айтып түшүндүрөмүн. Кантип туура разгон кылыш керек и кантип туура акча табыш керек именно ушул платформада, ушу трейдингде да. Видеороликтин башталышында достор, видеороликтти аягына чейин көрүңүздөр. И также достор, каналга подписаться басып жана лайктан басып койсоңуздар аябай кубанычтуу болом. И также ким обучение, толук обучение алгысы келгендер по поводу сигналов и копи трейдинга да. Тоже копи трейдинг силер дагы вообще эч нерсени билбей туруп деле силер акча тапсаңыздар болот бул жакта. Эң жөнөкөй способ бул биздин телеграм каналыбызга катталуу Trader KG миллионы. Ушул жактан биз полный информация, обучение кантип кошулуш керек, ушул жактан алсаңыздар болот достор. Обученияда силер толук курс аласыздар, 1-2 айдык курс и также сигналы, копи трейдинг и также жасалма интеллект. Видеороликтин описаниясында ссылкалар болот достор. Платформанын дагы ссылкасы, ушул платформадан торговля кылгандын промокод менен да. Промокод менен счет ачсаңыздар, силерге при пополнении достор 50% бонус берилет достор. Итак, анда эмесе баштайлы. Бүгүнкү биздин торговлябыз 10 000 сомдон. И бул 10 000 сомубузду биз силер менен канча реально көтөрсө болот да, канча реально торговля кылса болот и канча пределыхка чейин көтөрсөк болот да. Бүгүн биз фиксированный сумма менен торговля кылабыз, 1000 сомдон да, мынакей 1000 сом коебуз и бардык сделкаларыбызды 1000 сомдон ачабыз да. Если сиздер новичок болсоңуздар, анда толук обучениялар достор телеграмдан алыңыздар, билбей туруп самостоятельно баштабаңыздар. И риск бар, что бул финансовый рынокто силер акчаңыздарды жоготуш мүмкүнсүздөр да. Вот поэтому достор, өзүңүздөргө страх и рискиңиздерге карап баштаңыздар да. Итак, бүгүн бизде 3 правила менен кантип соода кылыш керек и вообще кандай правилаларды, психологияны придерживаться этиш керек да. Бизде трейдингди баштап атканда биз четко өзүбүздүн целибиз болуш керек. Бул жакта канча сделка ачабыз и өзүбүздүн money management, риск менеджментибиз болуш керек да. Башында мен азыр силерге айттым, бардык сделкаларымды фиксированный кылып ачамын и мага ашып кетсе 5 же болбосо 6 сделка ачсам жетиштүү болот да достор. И неважно достор, мен плюс боломбу же минус боломбу, мен все равно достор торговлямды токтотомун да. Давайте на примере силерге көрсөтөмүн. Бүгүн биз торговлябызды технический анализ кылып торговля кылабыз да. Если сиздер давайте мындай кылабыз достор. Не технический анализ, бул как новичокторго дагы көп процент тиешелүү болот. И бул жактан биз сиздер менен азыр бир индикаторду кошобуз. Индикатор MACD да, MACD менен торговля кылабыз и плюс самостоятельно өзүбүздүн технический анализибизди дагы колдонобуз достор да. Эгерде вообще 0 болсоңуздар достор, айткандагы деле самостоятельно баштабаңыздар и лучше командабызга кошулуп обучение алыңыздар. VIP каналыбызда толук информациялар бар. Итак, валютная пара AUD доллар OTS. Биз көрүп тургандай деле бизде MACD пересечение кылып атат линиябыз и үстүдө объемдор чыга баштады. 1 мүнөткө туугандар, бул жакта мен сатып алууга киремин 1000 сомго. Болду достор. Бир эле сделка болот азыр, бир валютная парада да. И биз сделкабызды аягына чейин күтүшүбүз керекпиз. График көтөрүлүп кетип калса же астыга түшүп кетип калса, кайра в обратную сторону ачып ийбейбиз. Биз өзүбүздүн четко целибиз бар. Биз 5-6 сделка ачышыбыз керекпиз торговлябызда да. И неважно канча плюс болот, канча минус болот, но все же биз торговлябызды токтотушубуз керекпиз. Бул жакта биз система менен торговля кылып атканда, данный момент биз акчанын артынан чуркабайбыз. Биз результатка торговля кылып атабыз. Башында айткандай деле биз money management колдонушубуз керекпиз да. Плюс бул дагы самый важный инструмент, риск менеджмент деген бул ушу рискти определенный убакыт, определенный сделкада силер токтотушуңар керек болот да торговляңарда. Money management бул силердин акчаңарды туура колдонуп, туура формироваться этип, анан сумманы коюу да. Итак, биринчи сделкабыз плюс болду. Биз бул жакта индикатор MACD-ни коштук. Бул жакта бизде мынакей пересечение болду. Мына могул жерде сызык пересекать этти жашыл линиябызды да. И бул жакта бизде мынакей объемдор астыда эле болуп жабылып аткан мурда. Азыр объемдор уже жогору көздөй көтөрүлө баштады. Көрдүңүздөрбү? Мындай ситуацияларда биз 1-2 мүнөткө жогору киребиз достор. Итак, бул валютная парадан плюс кылдык, биринчи плюс. Давайте кийинки котировкага өтөбүз. Жакшы, MACD пересеченияны күтөбүз и ошол жактан ачабыз. Кийинки валютная пара евро Kuwait OTS-тен болот. Бизде минимумдар азайып баратат и максимумдар дагы түшүп баратат. Көрүп турганда деле бизде мынакей MACD дагы пересекать этти.
кызыл линия, жашыл линияны кесип өттү и астыда кызыл объемдор чыга баштады. 1 мүнөткө сделкамды сатууга ачамын достор. И экинчи правило бул жерде бизде экинчи правило бизде торговля кылып атканда биз өзүбүздүн торговый стратегия достор. Торговый стратегия. Бир же эки торговый стратегияны колдоносуздар и ошо бир эки торговый стратегия менен сиздер до конца торговля кылып сессияңыздарды бүтүрүшүңөр керек да. То есть бир стратегиядан экинчи стратегияга, үчүнчү стратегияга секире бербеш керек. Торговля отурдуңарбы, бир MACD индикаторду коштуңарбы, все, ошол MACD менен торговля кылышыңар керек достор. То есть ар кайсыл жерден интуицияга ишенбегиле достор. Азыр могул жерде окшош болуп атат и ушул жерден мен ачсамбы деп анализ жок эле на эмоции бат-бат ачканга керек эмес да. Бул жакта сиздер четко өзүңүздөрдүн стратегияңыздар менен, торговый стратегияңыздар менен торговля кылышыңыздар керек да. Биз мынакей азыр уже экинчи сделкабыз тең MACD индикатор менен соода кылып атабыз. Все, до конца 4 сделкага чейин биз ушул индикатор менен соода кылышыбыз керекпиз да. Итак, экинчи сделкабыз дагы плюска жабылды достор. Мынакей бизде астыңкы уровень поддержкабызга чейин графигибиз түшүп атат. И в принципе дагы бир жолу ачсак болот да. Могул жерде бизде көрүп аткандай деле объемдор кызыл боло баштады и пересечение бизде эки сызык кесилип өттү да. Давайте ошондой кылайлы. 1 мүнөткө по тренду ача берели достор. 1 мүнөткө вниз. И ачканда бул жакта көрүп аткандай деле жашыл объем чыга баштады достор да. Но ничего страшного достор. Бизде дагы деле баардык күчтүн потенциалы внизге түшүп атат. Бизде дагы 45 секундтай бар. Если сделкабыз минуска дагы жабылса, биз суммабызды көтөрбөйбүз. Дальше эле ушул эле валютная парадан биз дальше торговля кыла беребиз же башка котировкага өтөбүз достор да. Итак, 30 секунд и байкап турганда деле бизде графигибиз в обратную сторону кайтып кетти достор да. Кайра бизде импульс повышающий болуп кетти. Итак, 20 секунд кандай дейсиздер? Бул жакта график түшөбү же түшпөйбү? Если түшпөсө биз эмне кылабыз? Биз эч качан кыжалат болбойбуз, эмоцияга кирбейбиз. Биз өзүбүздүн дисциплинабыз менен, стратегиябыз менен торговля кылышыбыз керекпиз да. Вот, и мынакей бизде үчүнчү сделкабыз минусовой болду. Давайте бул валютная парадан кетебиз и башка ситуацияларды табабыз достор. Ушул эле MACD менен кийинки валютная пара аут швейцарский франк по тренду вниз бир сделка ачамын. Бул бизде уже төртүнчү сделкабыз туугандар. Төртүнчү сделкабыз дагы продажага ачылып атат. Бизде бул жакта плавно снижение болуп атат и длительная коррекция бизде мынакей график туруп эле анан кийин график бизде уже түшө баштады. Мынакей көрдүңүздөрбү? Кесилиш болгон бул жактан. Именно могул жерден башталып график түшө баштаган и бизде объемдор азыр все ниже и ниже болуп жабылып атат. Уже көрүп аткандай деле мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 свеча бизде красный болуп атат достор да. Бизде да 20 секундтай бар. Пока что опасно. Мынакей эмиден графигибиз биздин ачкан опционубузга түштү. Давайте 5-секундный таймфреймге которуп алайлы и байкайлы достор. Так, 10 секунд. Пока что опасно достор. Биз эч качан мындай өзүбүздүн эмоциябызга поддаваться этпейбиз. Биз строго дисциплина менен соода кылышыбыз керекпиз. Акыркы секундтар 1-0. Есть достор. Төртүнчү сделкабыз плюс болду. Итого 3 плюс 1 минус. Баланс кичине болсо дагы плюс-минус 1,5 1700 сомго уже көтөрүлүп калды. Итак, следующий валютная парага киребиз и также ушул индикатордун биз кыймылын байкап сделка ача беребиз достор. Дальше мен сиздерге дагы бир ситуацияны түшүндүрөмүн. Трейдингде кандай вообще плюска чыгыш керек экенин ошол секретин дагы сиздерге айтып түшүндүрөмүн. Итак, пока что издеп табабыз. Пересечение. Мынакей евро хьюейт пересечение болуп атат. Сызык кесилди и астыда объемдор жабыла баштады. 1 мүнөткө ушул жерден нормальный точка, эң үстүрөктөн позицияны кармап сделкабызды сатууга ача беребиз достор. Самое главное ушу соода кылып атканда если астыга ачып атсаңыздар, жогорку уровеньден ачканга аракет кылыңар достор да. Если үстүгө ачып атсаңыздар, покупкага да анда астыңкы уровеньден жогору ачканга аракет кылыңар достор. Итак, биз азыр 5-секундныйга карап атыптырбыз. Мен кичине адашып алыптырмын достор. Мен азыр 5-секундныйдан ачып алыптырмын. Негизи 30 секунддук таймфреймде биз бул индикаторду карашыбыз керек эле. 30 секунддук таймфреймде бизде мынакей көрдүңүздөрбү? Астыдан уже жогору көздөй кете баштаптыр. Мен достор көрдүңүздөрбү? Менин ошибкам и ушундай ошибкаларды сиздер дагы совершать этпеңиздер достор да. Итак, кандай ошибкалар болсо, биз дагы плюс бир сделка ача коеюн деп сверху деп андай ойлонбойбуз достор. Биз башында канча сделка ачтык, ошончо сделканы ачып бүтүрүшүбүз керек биз торговлябызды да. Азыр бирөө ошибка болуп калды, үстүнө дагы бир сделка ача коеюн деген болбош керек достор. Бул сиздер өзүңүздөрдү алдап атасыздар и ошолдон сделкаңыздар минуска болуп дальше азартка кирип кетиши мүмкүнсүздөр достор да. Ошибка болду, все достор. Кийинкисинде силер ойлоносуңар и кийинки сессияңыздарда бул ошибканы совершить этпегендей
өзүңүздөргө жол бербейсиздер да ошибкага. Итак, бизде 30 секунддук таймфреймде бул жерде пересечение наоборот болуп атыптыр жогоруга да. Давайте анда жогоруга киребиз. Бул жакта дагы бир жолу жогоруга 1000 сомго да. Итого бизде 1, 2, 3, 4, 5. Азыр мынакей 6-чы сделкабыз болот. И 6-чы сделкабызда биз канча прибыль алат экенбиз да. Если жабылса, плюс-минус где-то 1500 сомго плюска чыгат экенбиз да. То есть ушундай эле достор, бир сессияда ушунча эле прибыль. Ощутимый эмес болуп атса, анда балансыңыздарды 100 000 сомго же болбосо 200 000 сомго толтуруп торговля кылгыла. Но ушундай депозит менен биз бир сессияда ушунча тапсак тоже жакшы да. Зато биз торговлябызда коркпой торговля кылабыз, өзүбүздүн система менен торговля кылып атабыз, өзүбүздүн стратегиябыз бар. Ошол менен биз плюска чыксак болот. На долгосроке тоже да. Если какой-то бир этап же экинчи сессия, биринчи сессия минус болсо, сиздер экинчи күнү келип туруп, если балансыңыздар болсо да, сиздер суммаңыздарды 1000 сом эмес, 2000 сом кылып туруп дальше торговля кылып плюска чыксаңыздар болот да. Вот тоже вам стратегия да. И вот достор, мына азыр плюс 1667 сом болду. И торговля бир 15 мүнөт болуп атат, ашып кетсе да. 15 мүнөттүн ичинде биз көрдүк да, либо плюска чыктык же минуска чыктык. Ушул менен мен дальше смысл жок. Мен азыр прибыльга чыктым и өзүмдүн системамды толук аткардым да. Дальше смысл жок достор. Сиздер бул сумма менен э, прям 3 эсе, 4 эсе, 10 эсе кылып ийем деп ойлобогула достор. Ал акчаңыздарды силер ошончо кантип бат көтөрсөңөр, ошончо бат силер түшүрүй бересиңер да. Бул жакта силерде дисциплина, риск менеджмент, money менеджмент болуш керек и өзүңүздөрдүн стратегияңыздардан кайтпашыңыздар керек. Вот достор, башында ушуну силерге сунуштайм. Ушуну кылыңыздар. Если болбосо, анда өзүңүздөрдүн риск жадностьуңар болот, либо азарт болот, же акчанын артынан чуркасаңар, ошондо силер минуска болосуңар да. Ушул үчөө бирөөсү иштебесе достор, бирөөсүн аткарбасаңар, кылбай койсоңор, силер подряд минуска кирип кетип калышы мүмкүнсүздөр да. Вот, в принципе, биз торговлябызда 1167 сом көтөрдүк да, но ушул менен биз для начала ушинтип токтоп прибыльдан потихоньку чыксак болот да. Но башында айтканда деле, но начальный этапта достор биз ушундай эле торговля кылышыбыз керекпиз да. Мен даже обучающий видеороликтеримде $20 торговляны баштап атканда мен деле $10 баштаганмын да. $10 ачып $20 өткөнмүн, анан кийин $30 чыгарганмын. Ошентип силерге дагы ушул обучениямды вообще негизинде сунуштайм. Ошону көрүп турсаңыздар, силерге баардыгы түшүнүктүү болот да. И ал сумманы деле мен $150 000 тоже $20 $10 менен баштагам да. Каждый сделкага көтөрүп и бир айдын ичинде, то есть бир айдын ичинде бир $10 000 $15 000 жеткизгенмин да. Обучение алсаңыздар болот. Телеграмда ошол жакта баардыгы түшүнүктүү форматында алып көрүп үйрөнсөңөр болот да. Мынакей VIP канал, бул жакта также сигналдар бар, копи трейдинг, обучение и тоже VIP канал бар. Бул жакта жасалма интеллект дагы сигналдарды берип турат да. Күн сайын где-то бир 100-150 сигналдай берип турат. Вот достор, ушундай. Кызыктуу болсо лайктан басыңыздар достор. Видеоролик жакса, ким кошулгусу келсе жазыңыздар. Ссылкалардын баардыгы видеонун описаниясында, ушул жактан өтүп катталып платформадан же болбосо телеграмга өтсөңүздөр болот достор. Ушул менен обучающий видеоролик мен силерге мындай вкратце очень просто и реалистичный кылып көрсөттүм достор да, кандай на самом деле болуш керек торговля. Ушул менен видеороликти жыйынтыктайбыз и эртеңки видеороликте же болбосо бүгүнкү стримде жолугушабыз. Сиздер менен мен Нурсултан, кийинки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.